Сахих Муслим, 1-том. Имам Муслимдин ишенимдүү хадистер топтому. Кыскача түшүндүрмөсү менен. 13-бөлүм. Ыймандын бутактары тууралуу. 1-хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыймандын 70-тен ашуун бутагы бар. Уяттуулукта ыймандын бир бутагы деген. Түшүндүрмө. Уяттуулук ыйман бутактарынан өтө маанилүүсү, зарылы. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны өзүнчө бөлүп ажыратып айткан. 2-хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан. Ыймандын 70-тен же 60-тан ашуун бутагы бар. Эң мартабалуусу Алладан башка ибадат кылууга татыктуу Кудай жок келмесе. Эң жөнөкөйү зыяндуу нерселерден жолду тазалоо. Уяттуулукта ыймандын бир бутагы. 3-хадис. Салим атасынын айтканын мынтип баяндайт. Бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бирөө бир тууганына анын уяттуулугун сындап насаат айтып жатканын кулагы чалып, ага уяттуулук ыймандан деди. Түшүндүрмө. Бир тууганынын уяттуулугун айыптап, уяттуулуктун зыяны көп тиерин айтып, насаат кылып жаткан кишиге аны жөн уяттуулук ыймандан деп эскерткен. 4. Бул жерде жогорудагы эле хадис башка айтып өткөрүүчүлөр аркылуу кайталанып келген. Болгону бир киши деген жери ансарлардын бири деп айтылган. 5. Имран бин Хусейн радиаллаху анху айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам уяттуулук жакшылыкты гана алып келет деп айткан. Имран ушул хадисти айтканда, аны угуп олтурган Бушайр бин Кааб даанышман сөздөрдө уяттуулук бошоңдукка, алсыздыкка алып барат деп жазылган дейт. Имран радиаллаху анху болсо, мен сага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн айтсам, сен мага барагыңда жазылган нерсени айтасың деп аны жекирет. Түшүндүрмө. Чынында уяттуулук менен тартынчаактыктын айырмасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан уяттуулук Аллах буйруган иштерди аткарбоодон, Аллах тыюу салган иштерден тыйылбоодон уялуу. Ал эми Бушайр бин Кааптын колундагы китепте жазылган ой туура эмес берилген. Анда кеп уяттуулук жөнүндө эмес, тартынчаактык жөнүндө болуп жатат. Тартынчаак алсыз адам көбүнчө акыйкатты айтуудан да тартынат. Бирөө күнөө иш кылып жатканын көрсө да айта албайт. Бул албетте адамдагы кемчиликтүү сапаттардан.